Баарыңарга салам менин катталуучуларым. Мени колдоп лайк басып койгула. Мен силерге бүгүн камыр палоону жасаганды көрсөтүп беремин. Камыр палоону бууда да бышырса болот, мындай кылып кууруп алса да болот. Кесме кылып ар кандай түрүндө жасаса болот. Мен силерге бүгүн бир түрүн көрсөтүп беремин. Алгачкы эле унга туз, жумуртка, жылуу сууну коштуруп, камыр кылып жууруп алабыз. Жууруп алган камырыбызды 10-15 мүнөткө зубала тутуп тыныктырып коюп коебуз. Бул арада бул камыр тынытканга чейин казанды асып, кууруп, суусун куюп, шорпосун даярдап коем. Тыныгып калган камырларды катарма-катар жайып аламын. Бир аз жайып коюп койсом, кургап, жабышпай турган болуп, бир аз тыныгып калат. Жайганда оңой болот. Эгер жабышса, ундан себелеп ушундай кылып кошуп аласыңар. Бардыгын кесип алып туруп, духовкага салып кууруп алдым. 10-15 мүнөт эле тез даяр болот. Ушундай болуп кытыраган камыр болот. Жогорку отто кайнап жаткан шорпосунун үстүнө камырды салып алам. Бир дагы камыр аралашпай калбаш керек. Жакшылап аралаштырып туруп, жай отто 15-20 мүнөт демдеп коемун. Мынакей демделип дагы камырыбыз даяр. Сонун болуп бышат. Сөзсүз даярдап көрүңүздөр. Витаминдүү, күчтүү тамак.